акыркы күндөрү мага көп суроолор келип атат да. Эмне үчүн сиз бийликте турган, коррупцияга байланышы бар кишилерди коргоп атасыңар? Сиз өзүңүз таза болгондон кийин аларды коргобой эле өзүңөрчө кете бербейсиңер деп. Бул чоң саясатта жүргөн кишилердин иштери маанилүү, анткени себеби аларга карата мыйзамдар бузула турган болсо, карапайым кишилерге так ошондой бузула берген адапка айланат да. Азыр мен ушу Текебаев Өмүрбек Черкешевдин ишинде, анан жөнөкөй эле бир Кыргызстандын жигитинин ишинде экөө бири-бирине окшоштугун көрсөтүп, кандай мааниси бар экенин силерге түшүндүрүп берем. Мынакей, Текебаев Өмүрбек Черкешевдин ишинде 3 киши биз акча бергенбиз деп өкүп айтып, бирөөсү мен ошол акча келгенин көргөм деген сөзүнүн негизинде обвинительный приговор кылып туруп чечим чыгарып коюшту.